Assalamu алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашоо эмгектерип жаткан мекендештер. Мына даяр бизнес сатылат. Бүгүн дагы азыр мына метро Новое Касинодон 10 мүнөттүк бериде, пешком бериде. Мына Новое Касино улица 11, корпус 2дебиз. Суши пицца бар сатылат. 24 саат доступтагы бар, кирип чыкканга 25 квадрат метрде экен. Полный бар жок кызычуулар менен калат. 4 сайт менен иштейт экен. Выручкаларын полный көргөзүп беребиз. 2 матизи кошуп сатылат. Арзан баада менин оюмча өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Даяр бизнестин өзүнүн баасы 550 миң дейт. Ноутбугу бар экен, ноутбукту кошуп алса ошондой дейт. Эгер албаса түшүрүп беребиз дейт да. Срочно сатыш керек экен, шашлык түрдө. Агабыз видеого түшпөй мындай сүйлөп берейин дейт. Муну 2 матиз туугандар. Бул 2008, бул 2007. Bunu жақын эле алып тур. Бунун баасы 170 экен, 170 алып тур өзүчө. Машинада гидравлика бар, электро көтөргүч, алды 2 жанагысы доставкага жарайт, иштейт. Абалы жакшы дейт. 170 миң баасы. Мотор коробкалары кандай? Зыңк бар. Зыңкпы? Бул 2007 кызыл матиз. Абалдары нормально эле, бир мындай өтөлө бир чирип кеткендей жанагысы жок. Матиздердин өзү Москвада матиздер ушундай эле. Жакшылары ушундай эле да. А чиригендери мал башка тема. Ушундай. Мотор коробкалары, электрика жактары кандай? Жакшы, бар жол. Жакшы эле мына. Мунун комплектациясы деле ошондой экен. Ичкерден мындай көргөзүп коелук. Электро көтөргүчтөрдү алды. Гидравликасы бар. Экөө тең механика туугандар. Экөө тең механика. Мынасы канча экен? Пробеги канча экен муну? 192 миң экен мунуку. Мына көргөзүп коеюн. Бул пробеги азыракпы же жана болгонбу аркага жана кылып? Бул пробеги билбейм, чото иштебей калган. 28 миң бул иштебейт экен жана стабилдана. Ошондой туугандар. Көтөрүлбөйт. Мындай көргөзөлүк. Ушул жерде адрестерин көргөзүп койдум. Иштериңиз жакшы таксыр? Иштеп атасызбы? Жакшы иштеп атабыз. Неге сатасыз? Кандай причина? Причина жок. Могу сезон эми башталды. Кудай кааласа иш болот, бу жерде болбой койбойт. Мен семейный өзүм үй бүлө шартыма байланыштуу кетиш керек болуп атат. Болду таксыр. Бүттү. Мына ушул жерден киребиз туугандар. Кандай десем бул жердичи? Жолдун бою мына бул жактарда магазиндердин мындай жамбаш эле шаурма-паурмага элдер келет. Бул жерде элдер адайым өтөт. Домдун могу жагында ушундай торговый ряд бар экен да, мындай айткандачы. Наркы жагы жителдер жашайт. Оган адам мына жителдерге домкомдорго айтып, чакырып, бир пиццаны берип, наркы берип кылып реклама кылса болот. Мына жителдерде мына жерде кеминде бир 2 миң 3 миң адам жашайт ушул жерде элечи. Мындай жерде мына ходовой эле жер мындай. Парковкалар кенен, чоң жолду бою. Мына ызычууларды жанында демекчи да. Жүрүңүздөр. Ичкерки абалды көргөзөлүк. Мына Вайлберске келген адамдар кирет бул жага. Бул жерден сантехника темир-тезек сатат экен. Яндекс маркеттин мына аппараты турат. Бул жерде мына доставкада кийип саткан жерлер бар экен. Күлүч, обувтар ремонт кылат дейт. Могу жактачы. Мындай ходовой жерде экен. Бир канча бир 30 квадрат метрде чыгат окшойт. Чыгып кошулган. Документтери кандай? ИПСП кандай мындай? Бар жогу бар. Бар жогу таза. Ооба. Эгер бул жерде алган адам алып иштетип кийин сатам деген болсо, нелерди өзү менен алып кетет? Бул жерде өзүнүн неси калат өзү негизи? Бул жер эчтеке калбайт, бар жол голлый боюнча болчу. Полный өзүбүз кылганбыз. Полный өзүңөр кыласыздар, а? Мына шкафтар гана калат. Мына шкафтар. Калган полный алып келсе болот. Байланыштуу полный холодильник бар жол. Могу темир-тезек өзү эле бир канча турса керек негизи могу бардыгычы. Холодильниктер өзү элечи. Холодильниктер. Выручкалар көргөзөсүзбү? Основной холодильниктер да берди. Ооба. Кымбат да булар деле. Биздики бу жаңы ачылды да, бу жаңы ачылгандан беркисин көрсөтүп коеюн. Мындай. Жакынырактан сиздерге көргөзүп берелик, мына кылып койгон аппарат. Ушул ноутбукту айтпаса? Ооба, ушуну ноутбуктун кереги жок деген болсо түшүп берем мен.
Бул деле кымбат эле турса керек, отурубуз деле. Последний 90 дней кылалы мына. Ачылгандан беркиси да. Жок. Кайсы сайт? 1 миллион 328 миң. Канча айдыкы бул? Ушум ачылгандан бери bir ay болуп калды, башты. Жаңы эле ачтык да биз. ИПны алмаштырдым да. Бир айлык выручкаңыз ушундай 1 миллион 300 болуп кетеби? Азыр уже иш дагы анча башталып элек. Айына канча бар бир таза? Ушу тазасын эсептебепмин да мен. Примерно мындай оюңузча канча айдан бери иштеп атасыз бул жерде? Мен өзү 1 жыл болоюн деп калдык шет алганыма. Ай бир айлык выручкасы мына 1 миллион 300дөй бар. Ооба, берки өз мурунку сайтыбыз өчүп кетти да. Ошондон көрсөтүп берет элем полныйчы. Эми ИП алмашканда өчүп кетти. кемиде бир 400 миң 300 миң бардыр эми? Чыгат жөн эле чыгат. Канчадан иштеп атты бул жерде? Бул жерде 2 повар, мен өзүм кошулуп доставкада 2 доставка 2 повар. Бул эми мына бизнестерди семейный адам алып иштесе жакшы эле болот. Менин оюмча бул жер дагы мына бул жагы чоң экен, мына Генин ишкерги жакчы, күнө жакчы. Муну менин идеям туугандар, эгер ким кайсы кыргыз алса дагы мынакта диван коюп, наркы берип коюп, пассажирский местан бир кемде 15 адам отура турган кылып туруп, наркы жакта ишти кылса болот. Наркы күнө жагы чоң экен. Ким алса да анча мына группа сурпа деген нерселер иштетиш керек бул бизнестечи. Меню сеню бар жокпу? Менюлар бар жок. Бар жоңуз даяр. Сайттарыңыз бар? Сайттар 4 сайт. 4 сайт иштеп атат азыр. Сбермаркетте бар, еще дагы бир сайт кошулат 1-2 күндө. 24 саат доступ бар экен, ачык, ачык. Ичкерки абалын көргөзүп коюн. Мына пиццаларды ушуна жасап жана кылат экен да. Болду, мына ызчуунун бардыгы калат. Камералар бар экен, Камералар бар жок. Мына ушул полный аппаратура, ызычуу, темир тезек, оборудованиянын бардыгы ошол ким алса ошол өзүнүкү болот. Кыскасы бар жогу бар экен да, туугандар. Бул жак запасты код окшойт арка жактан. Аякта ходуям бар. Арка жактан чыгып кеткенге. Раздевалка. Чыкпайм, холодильник мына иштейби бул деле? Иштейт алда, заморозка. Пол иштейт экен. Уборный жок экен, Пол жуган ананда. Уборный каягында, же наркы чөшүңөр. Туалет. Ошо могу кафе эко бир да. Кире бересиңер. Бемурал кирип чыга беришет. Бир адамга карайт. Кафе менен бул нээси хозяин бир да. Болду. Арендасы канча экен шеф биякта? Арендасы айына 75 миң берем. 70 Полный свет, мебель, суу бар ичинде. Менимче 40 эле чыгат, 40 квадрат метрдей эле окшойт, чоң экен. 75 миң берилет, болду, эчтеке иши жок. Свет, суу. Суу эч нерсе ишиңиз жок. 75 миң берет болду. 75 миң берет болду. Налог, полог эч нерсе. ИПС менен келиш керек экенсиз да? ИПС бар адам алыш керек экен, болсо да боло берет. Вытяжкалар кандай иштейт? Жакшы иштейт? Жакшы, вытяжка өтө сонун иштейт. Siz video көрүнүп таң калдасыз. Майле. Чыгып таң кеттиңизчи. Эми неге тартынасыз? Сүйлөп бериң да. Көп негизи тартына берет да. Ошого мен кызыкча болосун. Элдер айткандай кылып көргөзбөй тартып берем. Жакшы. Жакшы сатып алам, шеф. Муну матиздерди өзүнө эле алайын деген адамдар болсо, кандай же муну бизнес ала турган адамдан ашчан сатасызбы, кандай? Мындай өтүп алганда, мен жагынан өтүп алганда кандай? Матиз ушу бизнес кылган адам өзүм ал иштетем десе, өзүнө берет. Ошодон ашса кыскасы. Анан жок, мен албайм десе, анда отдельно сатам. Кыскасы матиз ала тургандар байланышта болуп туруңуздар. Матиздер негизи абалы кандай? Технически кандай? Зыңкпы? Жакшы. Миндикетти. Мен өзүм минип жүрөм. Доставкага жетишпей калганда өзүм чыгам да. Жакшы. Ушундай тургандар калганын келип көрүп, нерде не болуп, кандай кетет, болгон адам барып көрөт, билет да. Ошондой. Көрүшкөнчө жерине мындай кылып тактап айтып берип, чалдырып беришке аракет кыла беребиз. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.